Садыр Жапаров 11-12 март күндөрү Өзбекстанга иш сапары менен барат. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле мындан аркы өнүгүүнүн жана натыйжалуу өз ара алака түзүүнүн келечегин талкуулашат. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2021-жылдын 27 январында кабыл алынган. Аталган мыйзам аркылуу Кыргыз өкмөтү менен келишим түзгөн Бириккен Улуттар уюму тарабынан уюшулган уюмдар аркылуу дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды сатып алууда сатып алуучу уюм түз келишим түзүү ыкмасы менен өз алдынча сатып алууга укуктуу экени каралган. Ушуну менен катар мындай мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу тартиби өкмөттүн чечими менен бекитилет. Садыр Жапаров бүгүн 10 мартта Кыргызстанга расмий иш сапар менен келген Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглуну кабыл алды. Жолугушууда саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташтык талкууланды. Мындан тышкары өнөр жай багытындагы кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен ишканаларды түзүү, айыл чарба, текстиль, токен, гидроэнергетика жана башка тармактардагы алаканы өнүктүрүү суроолору талкууланды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Түркияда тыюу салынган фета тобунун жактоочуларынын ролу Кыргызстанда бар экенин жана өлкө үчүн бул коркунучтуу экенин эскертти. Түркия мамлекети Кыргызстанда 1992-жылы ачылган Себат билим берүү мекемелерин бүленчил көз карашта деп болжоп келет. Кыргыз бийлиги ал мекеме өлкөнүн өзүнө таандык деп эсептеп 2017-жылы Себат Сапат деп өзгөртүлгөн. Эл аралык террордук топтун мүчөлөрү 5 мартта кармалганын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Кармалган шектүүлөр УКМКнын тергөө абагынын убактылуу камоочу жайына киргизилген. Иликтөө учурунда аталган топ Сириядагы террордук уюмдардын жетекчилери тарабынан башкарылып турганы жана Кыргызстанда коомдук саясий кырдаалдык курчутуу үчүн өлкөдө согуштук аракеттерди жүргүзүүнү максат кылганы. Топтун айрым мүчөлөрү эл аралык террордук уюмдардын катарында чет өлкөлөрдө атайын даярдыктан өтүп келишкени, жасалма жардыргыч заттарды колдонууну пландашканы аныкталган. Учурда УКМК кылмыштуу топтун башкы мүчөлөрүн аныктоо боюнча иш жүргүзүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги элди кабарландыруу жана маалымдоо тутумун жандандыруу боюнча иш-чараларды жүргүзө баштады. Министр Бообек Ажикеевдин жетекчилигинде 10-11 март күндөрү кабарландыруу жана маалымдоо тутумунун даярдыгын текшерүүлөр өтмөкчү. Анда теле, радио түйүндөрүндө эфирди үзүп берүү жана сиреналарды үн менен кабарлоо тутуму камтылат. Коомдук коопсуздуктун керектүү деңгээлин камсыз кылуунун негизги шарттары жана максаты өзгөчө кырдаалдардын коркунучу жана келип чыгышы жөнүндө калкты жана мамлекеттик органдарды өз убагында маалымдоону натыйжалуу уюштуруу, түзүү жана иштетүү болуп эсептелинет. Бир суткада 34 кишиден вирус аныкталды. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 24, Чүй облусунда 10 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Ош шаарында бир бейтап каза болду.